Жолоочу менен дыйкан. Жолоочу айылды аралап өтүп баратып, же иштетип жаткан дыйкандын жанына келип, абышка менен учурашты. Иш илгери болсун, жолуң шыдыр болсун, деп жооп берди дыйкан. Абышка, сен эртең менен эрте тура албасаң керек. Мен эрте эле тургам, андан эмне пайда? Сенин экилтигиң кандай? Деп сурады жолоочу. Экилтигим үчүлтик болду, деп жооп берди абышка. Назарың кандай? Аным жакындап кетти. Бул табышмактуу суроолор менен жооптору кандайча чечилет? Көрсө мындай экен. Жолоочунун абышка, сен эртең менен эрте тура албасаң керек дегени, эгерде сен убагында үйлөнгөн болсоң, азыр жерди сенин балдарың айдамак деген экен. Үйлөнөрүн убагында эле үйлөнгөм. Балдарым каза болуп калган, деп жооп бериптир дыйкан. Сенин экилтигиң кандай дегени, буттарың кубаттуу элеби, деп сураптыр. Колума таяк кармап, эки бутум үчөө болуп калган, деген жообу болуптур. Назарың кандай? Деп абышканын көз кубатын сураптыр. Абышка болсо, көзүм начарлап, айланамды даана көрө албай калдым, деген экен.